Чыныбай Турсунбеков, Умсунай апа бала бакчасы. Биздин уя жылуу эле кең эле. Бар турпаты хан сарайга тең эле. Терезелер күлүп турчу шаңкайып, көк эшиги кең ааламга жол салып. Кучак жайып кимге болсун ачылчу. Чай ичип кет, де бар кимди чакырчу. Одур ботур дуалдары атамдан, балдарымды үшүтпө деп бата алган. Апам аны жаз күздө акилеп, аңтып турчу таза бир касиет. Устундары чала була сүрүлгөн. Шыбы биздин төбөбүздөн үңүлгөн. Кар жамгырдан калкалаймын деп турчу, атабыздын ак эмгегин кеп кылчу. Полу билбей бизге кантип чыдачу. Апам аны күндү жууп сылачу. Ала кийиз шырдактары түтпөгөн, алышканга бизден чыккан күч менен. Онугуз тең учкучакты уядан. Оту өчпөй дайым түтүн болаган. Ошол тамдын кимдин кармап турганын атабыздан айрылганда туйганмын. Эми биз да азгырылып шаарга, кайсы бир күн тарс жабылганга алга карасак да апабызды талашып, кароосу жок калган үйгө жан ачып. Коломтосу өчпөгөнүн билгизип, көрдүк ак киши дагы киргизип, бирок бизге жылуулугу жетпеди, түнөп кеткен өмүр кеңдешпеди. Улам суу, улам бизден алыста. Унчукпаган үйгө айланды табышмак. Биз айылга барсак кирбей шарт этип, дарбазага жетпей сезим жалпы чөп. Апабызда карап секиден, кайтчу деши оптум далай кишиден. Чарчагандай карагандан жөн эле, акыретке калды ошол дөбөдө. Каалаганын рухунун келишин, бир жагы айыл үчүн, эл үчүн. Эски тамды бузуп туруп бир күнү, бала бакча куруп салдым үлгүлүү. Апабызга Кураныкуу бар жайда. Барган кезде жолгабыз балдарга, тосуп чыксам отурайган 100 бала, апам күлүп карагасы түз мага. Биздин уя жылуу болду, кең болду, Эминакта хан сарайга тең болду. Биздин уя жылуу болду, кең болду, Эминакта хан сарайга тең болду.